Ардак достор, эфирибиз уланталы жогоруда биз айттык элек. Төрүбүздөн орун алган конокторубуз дагы бар. Демек, Таңшоло программасынын алгачкы сааты эми маектешүү менен улансын кесиптеш. Келиңиз эми өзүңүз тааныштырып айтыңыз. Ооба, биздин маек өзгөчө маанилүү болмокчу. Кайсы жаранда, биздин өлкөбүздө жашаган кайсы бир жаранда унаасы бар болсо, экраныбызга жакыныраак чакырабыз. Анткени астында болот турчу маек аябай кызыктуу, анан акыркы учурда өзгөчө көйгөйлүү маселени козгойт. Дал ушул жаатта сүйлөшүү үчүн биз Учкун ачык акционердик коомунун отундуу маркалоо борборунун башчысы Улан Абаскан мырзаны студиябызга чакырганбыз. Кош келдиңиз. Кутман таңыңыз менен. Алгач суроо өтөлү. Сыртта кыш келип калды, бир аз эртерээк келди. Жана эми кышында биз унааларыбызда эмне кылабыз? Печкесин күйгүзөбүз, жылытабыз, бензин көп жеп баштайт. Мына ушул күйүүчү май тууралуу биз менен маек кылган атабыз. Эртең менен машинаңызды жылытып, бизге сапар тартканга чейин канча мүнөт убактыңыз кетти? 15-20 мүнөттадай. 15-20 мүнөт. Жылытып, оталдырып чыкканга чейин. Күйүүчү майды көп жеп жатканы кадимкидей сезилип атат. Ооба, кышкы мезгилде машинанын баары эле жылытканга көбүрөөк расход болот да май. Ооба, түшүнүктүү. Эми кесиптеш, Улан мырза менен биздин башкы темабызды баштайлы. Уруксат берсеңиздер анда. Отундуу маркалоо борбору деп атпайбызбы? Деги эле кандай милдет аткарат, анан деги эле негизделүүсүнүн себеби эмнеде? Ушул сөздөн баштайлы. Бул отундуу маркалоо борборунун негизделүүнүн себеби 2024-жылдын 4-июлунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 361 токтому негиз болгон. Ошонун негизинде Учкун ачык акционердик коому отундуу маркалоо боюнча операторлук милдет Учкун ачык акционердик коомуна жүктөлгөн. Учкун ачык акционердик коомунда түзүлгөн отундуу маркалоо борбору милдети азыркы учурда аткезчилик менен келген күйүүчү майларга жана мыйзамсыз кирген майларга бөгөт коюу, жол бербөө болуп эсептелинет. Эң негизгиси ушул. Демек, мына ошол мыйзамсыз кирген майлар көбөйүп кеткен үчүн кесиптеш. Анан кийин ошол нерсеге бөгөт коюу үчүн. Анан Улан мырза акыркы учурда соцсеттерде аябай жанагындай видеолор чыгып атат. Начар май куюп алып, жолдо калып калдым. Анан ошол эле учурда жанагы куйган бааңа жараша бензин автоунаага кирбей, жанагы кандайдыр бир системалар иштеп кетип жаткан сыяктуу да ортодончу. Демек, сиздер иштеп жаткан процессте дал ушул нерселерге бөгөт коюлат. Албетте, албетте. Бул майдын, бул отундуу маркалоо борборунун бирден бир ачылыштын себеби бул майдын сапатын жогорулатуу жана аткезчилик менен кирген, мыйзамсыз кирген сапатсыз майларды киргизбөө болуп эсептелинет. Тактоо иретинде. Ооба. Анан жана сапаттуу нерсе ар дайым эле сөзсүз түрдө көп акчаны талап кылат. Ошого жараша дагы күйүүчү майдын баасы дагы кымбаттап кетпейби деген коркунуч. Ар бир унаасы бар инсандын сөзсүз түрдө ойлонткан маселе. Бизде деле коркунуч бар. Ооба. Туура, жакшы суроо болду. Себеби машина айдоочулар жана күйүүчү май менен иштеген жарандарыбыз дагы ошол суроону көп берет болуш керек. Бул күйүүчү майды маркалоо эч кандай баасына тиешеси жок. Бул маркалоо иштери өзү башталганга чейин эле канча жылдан бери, бул эгемендиктен бери импортер деп коебуз, жанагы күйүүчү майларды алып келген мунайзат компаниялары. Алар сырттан киргендиктен бул өзү өсүштө болуп келатат да. Өзү жылдан жылга эле өсүүдө болуп атат. Себеби бизде мунайзат сырттан кирип атпайбы? Ошого байланыштуу бизде өсүш болуп турат. Маркалоонун эч кандай тиешеси жок өсүшүнө. Мунайзат компаниялары өздөрү баасын келишимине жараша көтөргөн эле болбосо, биздин маркалоонун эч кандай тиешеси болбойт. Балким баасы түшүп калышы мүмкүн. Тескерисинче бул сапаты өзгөрүп, жакшы май кирет Кыргызстанга.
Ооба. Себеби айта кетсек, бул маркалоонун жалпак тил менен айтканда бул белгилөө десек болот. Ооба. Маркалоо бул азыркы жаңы заманбап технология менен маркерди кошуп атпайбызбы? Бул маркерди кошкондо бул мыйзамдуу кирген мунайзат компаниялар алып келген мыйзамдуу кирген күйүүчү майларга тактоо иретинде маркалайбыз. Белги коюп берип. Белги коебуз. Анан бул марка сатыкка чыкканда аны текшерүүгө алынат. Салык кызматы тарабынан атайын приборлор бар. 1-январдан баштап мыйзамсыз маркаланбаган Майлар. күйүүчү майлар сатууга болбойт. Ошондуктан атайын приборлор менен текшерилип турат. Тиги май куюучу станциялардан. Дал ушул маркалоо деп атабыз. Ушул процесс кандай жүрөт? Кандай этаптардан өтөт? Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, мен үчүн аябай кызык. Кантип маркалайбыз? Маркалоо процесси бул биринчиден мунайзат компаниялары биздин борборго келип келишим түзүшөт. Маркалап берүү жөнүндө. Атайын келишим түзгөндөн кийин салык кызматына кайрылуу жасашат. Салык кызматы бизге алардын көлөмү, сапаты, жанагы маркасы жөнүндө, анан кайсыл жерде, кайсыл аймакта мунайзат компанияларында канча көлөмдө бар экендиги жөнүндө чечим чыгарып беришет. Биз борбордун операторлары мунайзат компания менен байланышка чыгып, кайсыл убакта даяр болсо, биз ошол маалга, ошол жерге барып маркалоо иштерин жүргүзөбүз. Мындайча айтканда байланышта болуп турабыз. Алар биринчи биз менен келишим түзүш керек. Бул сиздер чыгарып жаткан нерсеге жеке компаниялар макул. Ооба. Өздөрү макул, өздөрү келип келишим түзүшөт. Белги койдурушат. Марка койдурушат. Бул салык кызматы тарабынан чечим чыгып, ошол мыйзамдуу кирген мунайзат компаниялардын күйүүчү майларына атайын чечим чыгарып, анан бизге жөнөтөт. Биз алар менен байланышка чыгып, кайсыл жерде нефти базалар болсо, мунай базалары же болбосо темир жол линияларында турган күйүүчү майларды биздин операторлор барып маркалап беришет. Демек, закон чыккан болсо, жеке инсан болобу, компания болобу, база болобу, баш ийбегенге аргалык жок. Демек, сиздердин максат негизгиси таза, сапаттуу, күйүүчү май менен элди камсыздоо. Анан жанагы жакшы иш кылып атасыздар. Ошол эле учурда сөзсүз түрдө бир мыйзам чыккандан кийин анын максатка жетчү жери бар, жетпей калышы мүмкүн, жана жол боюнда канистрге куюп алып саткан учурлар аябай көп эмеспи, өзгөчө кыш мезгилиндечи. Ошолор канчалык деңгээлде азаят деген кепилдик бар азыркы учурда? Бул жок эле болот, жок эле болот. Себеби толук түрдө тыюу салынат. Себеби 1-январ 2025-жылдан баштап маркаланбаган күйүүчү майлар сатууга чыкпайт. Азыркыдай болуп жолдо баклажкага куюп саткандар болбойт. Себеби салык кызматы тарабынан атайын приборлор менен январь айынан баштап ар бир күйүүчү май сатуучу станцияларга барып текшерүү проба алып текшерилет. Эгерде ал жерден аныктала турган болсо, маркасы жок. Бул мыйзамсыз кирген, аткезчилик менен кирген болуп эсептелинип калат. Ал мыйзам талабына ылайык жоопкерчиликке ал компания тартылып калышы мүмкүн. Ошондуктан менимче алга жеткирбейт. Бул мунайзат компаниялары биз менен иш алып барып атышат. Бардык шарттар түзүлгөн биз борбор тарабынан. Бул боюнча айыппулдар да каралса керек. Жаза каралган, Сөзсүз түрдө каралган. Анан мага кызык болуп кетти кесиптеш. Маркалап атпайбызбы? Анан ошол маркер, каражат тууралуу бир аз кеп калалы кыскача. Эң туура суроо болду. Маркер десе биз кадимки эле жазган маркерди түшүнүп калбадык. Бул көпчүлүктө мындай түшүнүксүз болушу мүмкүн. Өзгөчө машина айдоочулар, автомобиль сүйүүчүлөр мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Бунун канчалык деңгээлде зыяндуулугу же бир бул кандай зат болот деген. Бул өзү суюк зат болот. Эртеңки күнү унаама зыяны тийип калбайбы деп сөзсүз түрдө коптонгондор жок эмес.
маркер деп аталган бул Сингапур өлкөсүнөн Наналуми компаниясы атайын мамлекеттик жеке өнөштүк менен макулдашуунун негизинде ошол жактан Сингапурдан алынып келинген. Бул өзү суюк жидкость болот. Ал атайын дозасы менен күйүүчү майларга кошулат, маркасына жараша кошулат. Анан ал өңүн өзгөртпөйт, көлөмүн өзгөртпөйт, сапатын өзгөртпөйт. Жана эч кандай экологияга зыяндуулугу жок. Бир айта кетсем, мисалга ала турган болсок, бир вагон цистерна 60 тонна боло турган болсо, ага кошулган маркер 550 грамм болот. 500 грамм. 550 грамм болот. Биз 500 грамм менен 60 тоннага белги кое алат экенбиз да. Ооба. Бул 500 граммды куйгандан кийин 24 сааттын ичинде ал өзү аралашып, станцияга жеткенге чейин, баягы сатыкка жеткенге чейин толук аралашып, белгиленип калат да. Ошону менен текшерүү учурунда сапаттуу баягы күйүүчү май маркалангандыгы билинип турат. Анан бул мисалы үчүн машина сүйүүчүлөр ойлошу мүмкүн, моторго зыяны тийип, же болбосо экологдор ойлошу мүмкүн, экологияга зыян. Эч кандай экологияга да зыян жок. Моторго дагы зыяны келбейт. Бул өтө мындай аз дозада кошулгандыктан бул жөн эле белги катары баягы колдонулуп атат да маркер. Анан мунун бирден бир себеби аткезчиликти жоюу болуп эсептелгендиктен бул белги менен тактап кайсыл мыйзамдуу кирген, мыйзамы жок кирген экенин билинип турат да. Эгерде 1 январдан баштап автостанциялардан, жанагы май куючу жайлардан текшерүү учурунда чыгып кала турган болсо, маркаланбаган майлар. Ал аткезчилик менен кирген экени так эле билинип калат. Ошондуктан жанагы андай жол менен киргендер болбойт. Жана сиз айтып аткан баклажка менен жол боюнда сатып аткан майлар дагы кирбей калат. Алар жоюлуп кетет. Себеби мыйзам ага жол бербейт. Бул маркерлөөнүн жакшы сапаттары бул мунайзат компаниялары атайын келишим түрдө заказ менен алып атпайбы күйүүчү майларды. Сапатын карап, көлөмүн карап алышат. Бул сапаттуу майдын кирүүсүнө өбөлгө болот Кыргызстанга. Ошол башкача айтканда биздин машина айдоочулар сүйүнсө болот да, сапаттуу май куябыз да. Буюрса. Бул ошого мындай шарт түзүлүп атат деп айтсам болот. Дал ушул закон сөзсүз түрдө муңайзат компаниялары менен тыгыз иштешүүнүн негизинде ишке ашат. Өлкөбүздө канча муңайзат компаниясы бар, анын канчасы сиздер менен иштешүүгө макулдугун берди, макулдугун бербеген чакта деле бул мыйзам болуп чыккандан кийин сөзсүз түрдө иштешет. Азыркы учурда ошол процесс тууралуу айта кетсеңиз. Биздин өлкөдө салык кызматынын берген маалыматына таянсак, 50дөн ашык, 56 муңайзат компаниясы бар экен. Эми анын ичинен токтоп калганы бар экен, бөлөк бизнеске өткөндөр бар экен, ушундай бар экен. Биз менен бүгүнкү күнгө чейин азыр 36 муңайзат компаниясы келишим түзүп, азыр биз маркалоо иштерин жүргүзүп келатабыз. 36. Демек, 1 январдан биз толук түрдө да ушул таза муңайзат менен колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калган экен. Албетте. Ооба. Сиздер пландалган иш максатына жетип калыптыр десек болот. Шектенбей туруп, маркаланган жакшы майларды куюп, анан кийин автоунаабызды айдап жүрө берсек болот экен. Борбордо канча инсан эмгек кылып атат? Ооба, сөзсүз түрдө сурай кетели. Сиздин артыңызда чоң командаңыз бар да. Ооба. Чоң проект болгон. Аны айта кетсем, бул отунду маркалоо борборунда 52 кызматкер, операторлар иштешет. Бардыгы биригип, ал жерде көпчүлүгү оператор болуп иштешет. Бул Кыргызстандын бардык аймагында, эң негизгиси биз көбүнчө Чүй облусу Бишкек шаарында
мунайзат базалары ушул жакта көбүрөөк болгондуктан ушул жакта иш алып барабыз. Ысык көл облусунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында дагы мунайзат базалары бар, ошол жактарда иш алып барабыз. 52 кызматкер азыркы учурда толук кандуу жетишет. 24 ыкчам группа бар. Алар машине жана шаймандар менен камтылган. Бардык учурларда канча көлөмдө болбосун Кыргызстандын бардык аймагында мунайзат компаниялардын кайрылуусуна жараша жетиштүү иштерди алып барабыз. Жаңы приборлор менен камсыз болгонбуз. Бул кызматкерлерди айта кетсек, бул борбор түзүлгөндө Интерек деген дүйнөдө таанымал компания бар. Ошол компания аркылуу бизде окуу жүргүзүлгөн. Ал баягы тажрыйбалуу нефти тармагына тажрыйбалуу компания экен. Бизге келип, Баку шаарынан келип, атайын адистер биздин операторлорду окутуп кеткен. Окутуп, ал жерден экзамен алып, сертификат берилген. Ошол биздин операторлор азыркы учурда иш алып барууда. Бардык Кыргызстандын аймагында жетиштүүбүз. Анан Улан мырза айта кетсеңиз, мисалы 1-январдан тарта дал ушул нерсе күчүнө кирди. Мыйзамсыз кирген күйүүчү майларды колдонбой калдык, бирок ошол учурда ар кандай учурлар болуп кетиши мүмкүн. Жеке инсандар жана мен айтып кеткен жолдун боюна туруп саткандан колдонгон компаниялар бар болсо, мисалы мен унама дал ушул сапатсыз маркалоодон өтпөгөн бензинди куюп алсам, жагымсыз кырдаал болуп кетсе, балким ишеним телефондору бар. Сиздер менен кантип байланышабыз? Сөзсүз бар. Биздин атайын бул боюнча атайын чыгарылышта болот. Жакын арада буюрса биз коомчулукка так маалымат бериш үчүн видео сюжет көрсөтөбүз. Кайсыл учурда, кандай шартта кимдер кантип маркалоо иштерин жүргүзүп атат. Ошол жерден конкреттүү түрдө биздин номерларыбыз, ишеним телефондору сөзсүз чыгат. Биз байланыштабыз. Биздин борбор күн түн дебей иштейт. Бизде дежурство деген бар. Базада постоянно кызматкерлер иш алып барышат. Демек, азыркы учурда да ушул 52 инсан, 50-сти таза муайзат менен камсыз кылуу үчүн тынымсыз эмгектенип жаткан учур экен. Анда ушул маселени козгогонуңуздарга 1,5 ай гана болду. Ошонсо дагы жыйынтыкты көрүп атабыз. Канчалаган суроолорубузга жооп берип кеттиңиз. Мындай иштин алдыга кетип атканын көрүп атабыз. Өзүңүз жеке дал ушул акционердик коомдун жетекчиси катары айтсаңыз, жыйынтык чыгарып кандай баа берет элеңиз? Кандай иштер болду? Туура, жакшы суроо болду. Бул бүгүн ровно 1,5 ай болду. Ушул аз убакыттын ичинде отунду маркалоо борбору көп жакшы иштерди аткарып келдик да. Аз убакыттын ичинде Кыргызстандын бардык аймагына жетиштүү кызматкерлерибиз бар. Анан тийиштүү иштерди алып барып келатабыз. Мунайзат базалары менен аймакта маркалоо иштерин жүргүзүп келгенде, мисал үчүн, мисал эмес, бүгүнкү күнгө чейин айта кетсек, 2501 вагон цистерна маркаланды. Бул биз ушу 1,5 айдын ичинде 1,5 айдын ичинде эле жасалды. Башкача айтканда 186 миллион 637 миң 15 литр күйүүчү май маркаланды бүгүнкү күндө. Бул аз убакыттын ичинде эле. Дагы Кудай буйрса, жаңы жылга чейин дагы убакыт бар экен. Дагы 1,5 ай бар экен. Убактыбыз бар. Дагы иштерди алып барып атабыз. Азыр мунайзат компаниялары өздөрү кайрылышып, келишим түзүп, ошондой эле биз салык кызматы менен да биргеликте иш алып барып атабыз. Тоскоолдуктар жок, эч кандай. Баары өз каалоолор менен келип маркалоого келишим түзүп атышат. Баардыгы жакшы. Биздин отундуу маркалоо борборунун кызматкерлери
Кыргызстандын аймагында канча көлөмдө кайсыл жерде болбосун маркалоого шарттары бар. Бардык шаймандары, техникалары жана операторлорубуз жетиштүү. Демек биз коркпой эле койсок болот экен. Эч кандай. Закон 24 ыкчам группа бар. Бул өлкө аймагында бардык жерде эң негизгиси бул көбүнчө мунайзат компаниялары, мунайзат базалары Чүй облусу Бишкекте жайгашкандыктан негизинен ушу Бишкектебиз. Бирок бардык Кыргызстандын аймагына жетишебиз. Азыркы учурда кайсыл учур болбосун, канча көлөмдө болбосун күйүүчү майларды маркалоого биздин шартыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Иш алып барууда маселе жок экен. Мыйзам иштеген өлкө албетте өнүгөт. Ооба. Мыйзамга баш ийген эл сөзсүз өнүгөт. Ыраазычылык билдирели сизге. Улан мырза, таң эрте келип, ушул аябай көйгөйлүү маселени козгоп, да ушул элди ойлонткон, элди кыйнаган маселеге чекит койгон аттырсыздар. Ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Сөзсүз түрдө ошол эле учурда элдин жардамы болбосо болбойт. Эл ар дайым сиздер менен тыгыз байланыштуу болуш керек. Анткени сиздер кылып жаткан жыйынтыгы бир гана эл баалап, эл көрө алат. Ыраазычылык билдирели. Мыйзамдуу нерсени, ак нерсени албетте биз эл катары эл колдош керек. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Дагы биз программабызды уланта берели. Дагы бир жолу эскерте кетсек, биздин студиябыздын таңкы сыйлуу коногу Учкун ачык акционердик коомунун отунду маркалоо борборунун башчысы Улан Абаскан мырза болду. Андыктан урматтуу тил көрүүчүлөр дагы үндөп кетпесек болбойт. Сөзсүз түрдө бардыгыбыз текшерүүдөн өткөн, таза, сапаттуу майлар менен күйүүчү отундар менен колдонолу дейбиз. Биз берүүбүздү алдыңызда улайбыз.